Мындан бир нече күн мурда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 65 жаштагы Марипа апага бир бөлмөлүү батир белек кылды. Маалыматка ылайык, Марипа апанын буга чейин өзүнө таандык жеке турак жайы жок болгондуктан Камчыбек Ташиевке жардам берүү өтүнүчү менен кайрылган. Жыйынтыгында мына ушундай көп кабаттуу турак жайдан Марипа апага бир бөлмөлүү батир белек кылынды. Учурда биз азыр Марипа апанын үйүнө конокко келдик. Алдыда анын эмоциялары жана үйүндөгү шарттар менен чогуу таанышмакчыбыз. Марипа апанын жаңы ак өргөөсү мына ушундай көп кабаттуу турак жайдын 5-кабатында экен. Мына келип калдык. Саламатсызбы? Саламатсызбы, айланып кетейин. Кандайсыз? Саламатсызбы. Ак өргөөңүз кут болсун, куттуктайбыз. Мына келип калдык. Мына ушундай жагымдуу маанайда жаркыраган жаңы үйдүн босогосун аттадык. Марипа Мамбеталиеванын маанайы көтөрүңкү. Бизге дароо эле үйүндө түзүлгөн шарттар менен тааныштырууга киришти. Үйүңүзгө киргенде эле жарык этип, жарыктык бар экени байкалды. Анан эми качан көчүп кирдиңиз? Киргенде кандай сезимдер болду сизде? Биринчи кыргыздын ырмыгылык май кыймагылдым, сары майымды. Киши деле жок да, төркүндөрүм алыста, балдарым алыста, бирок ошентсе деле өзүм ырымды кылдым. Булардын баарын ушул өкмөт берип атат мага. Эч калган жокмун. Муну сатып беришти өздөрү. Сатып берип атышат. Дорожкадан өйдө, киленден өйдө баардыгын Алла разы болсун. Камчы эниме Алла таала өмүрүнө береке берсин. Неберем экөөбүз түш көрүп жаткандай дагы деле ишенбей турабыз деген Марипа апа мындай үйдү 30 жылдан бери кыялданып, бирок жетпей келгенин айтат. Турмуштун оор сыноосуна кабылып, уулун, жолдошун бир убакта жоготуп, үйүнөн да ажыраган. Каза болгон уулунун балдарын өз жоопкерчилигине алып, каражат табуу максатында 7 жыл бою Туркияда ар кандай жумуштарды жасап, иштөөгө аргасыз болгон. 2010-жылы революция болбоду. Революциядан бир 5 күн өтпөйлү баламды Бишкектен өлтүрүп кетишти. 20 жаштагы. Анан мен балдар Алланын буйругу да 20 жаштагы балам мына үйлөндүм деп турганда кетип калды. Алланын буйругу. Ошондон кийин атасы кошо кетти. Атасы кошо кетти, инсульт болуп чыгылды. Анан кетти. Ошону менен менде оор күндөр, зор турмуштар башталды. Бияка көчүп келдим. Көчүп келгенден кийин күйөө баланын колунда жашадым. Эми бул Кыргызда күйөө баланын колунда жашаган деле мындай ылайык болбойт экен. Анан бир күндөр бир тааныштар аркылуу Түркияга жөнөдүм. Иштей баштадым. Тияка барам, сиделка болуп иштейм, бияка барам ошондо анан. Карасам жашым 65 келип калыптыр. Ош жылдар өтүпчү. Ошо 9 жыл. Азыр колумда жүрөгүнөн операция болгон 80 жылдык кызым бар. Жолдошум менен ажырашып кеткен 6-класс окуган баласы бар. Ал да менин колумда. 65 жаштагы Мамбеталиева чет жерде жүрүп өз мекенине кайтууну кыялданган. Бирок Кыргызстанда үй жайы жок болгондуктан батирлеп жашоого да каражаты жок болгон. Буга чейинки бийлик башындагыларга, жетекчилерге дала ирет жардам сурап кайрылып, бирок эч кандай жыйынтык болгон эмес. Ошентип каарманыбыз Туркияда жүрүп, Камчыбек Ташиевке да кайрылып көрүүнү туура көргөн. Мен арызымда мынтип жаздым да. Камчиним дедим. Жашым улгайып калды. Давлениям бар, жетимдерим бар. Эгерде сөөгүм өлүп калсам, сөөгүм түрктөр башка тиеби. Кайгы ойлот. Ушул эметти окшойт да аябай. Ошо баламдын стройкасында отурсак эле бир бала чалып калып атпайбы? Майып кечесиз. Мен айланайын десем биз эмеден чалып атабыз. Камчыбек Ташиевке арызыбыз келип түштү, кабыл алды, келиңиз деп. Бардым учуп эле сүйүнгөнүмдү айтпа. Тим эле ушундай калкып кеттим да. Кандай үй каалайсыз дейт. Анан мен эми Кудайдын бергени дедим балам. Ошентип сурап атпайбы, мен үйдү тандатып атпайбы, айланып кетейиндир. Ошону мен анан эже күтөсүз деп күттүм. Улам чакырып атышты. Кээде акчам жок болуп калат. Шаарычы кыйын экен го. Анан акча да берип атат. Ошо күнүнөн кийин чакырып атпайбы. Эже батыраак 12-ге даяр болуп келип калыңыз, тапшырат депчи. Анан сүйүнгөн боюнча анан кийин учуп жетип бардым баламды. Камчы эгинин без кол менен тапшырды. Кечөө мунусун алып келди, дорожкасын алып келди, муну көтөрүп келди. Тетиги печкасын бардыгын эле өздөрү. Мен эмне кылам, менин колумда деле жок, ачыгын айтканда ала турган шартым деле жок. Алла ыраазы болсун. Марипа апанын 2 небереси учурда Туркияда. Үйлүү болуп, эми аларды Кыргызстанга алып келүүнү пландоодо. Буюрса, бул үйдө жакшылыктар болуп, тойлорду өткөрсөм деген ниети бар. Ошондой эле турак жайга муктач ар бир жаран мага окшоп ак өргөлүү болсун деген жакшы тилегин билдирди.
Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибейлал уулу, Регион телеканалы, Бишкек шаары.